алып кетип тастарбы, анан транзит кандай болот? Достор, биз азыр российский учетту деле, транзитти деле ташып атабыз. Российский учетту ошо границадан түшүрүп атабыз. А транзит кыргыз номерлер Кыргызстанга чейин токтоосуз кирет. Эч проблемасы жок. Мисалы азыр бул жакта эми көп эле биздин мекендештер кыргыз номер айдап калды, кыргыз номерлерди алып кетип атат. Мына жерде деле бизде кыргыз номер башталды. Кыргыз номерлер турат. Ооба. Анан кыргыз номер транзит эч токтоосуз кирет. Анан достор, транзитти кылып атканда дагы суроолор көп. Ушул жерден жооп берип коеюн. Транзит, эгерде транзит кыла турган болсоңуз, сиз реестрде болбошуңуз керек. Эгерде сиз реестрде болгон болсоңуз, ал жерге сизге транзит чыгарып бербейт. Себеби азыр ушундай система кирип калыптыр. Ар бир гаиде сиздин машинаңызды транзит кыларда паспортуңузду ачып туруп реестрден текшерет. Реестрде жок болсоңуз транзит берет. Эгер реестрде бар болсоңуз бербейт. Сиздин өзүңүздү дальше тагалардын баягындай эмесине алып кетет. Отделениясына. Реестрде болгондорду. Ооба, мекендештер, ошон үчүн биринчи паспортуңуздарды реестрден текшертип, жок болсоңуздар, анан машинаңыздарды ошо гаиге барып транзит кылып, же минип кетсеңиздер, же болбосо ушу туралга жүктөсөңүздөр болот. Мекендештер, маалыматтарды тактап туруп анан барыңыздар. Анан мына атайын чакырып калдыңыз, мына Бишкекке Ошко жол акы Москвадан арзандады деп калдыңыз, а? Ооба. Ошону бир маалымат берсең. Азыр эми жайкы акция деп коелу. Жайкы акция кылып атабыз. Мурун мисалы Москвадан Бишкекке 20 миңге ташып жүргөн болсок, азыр мына жайкы акция менен 18 миң кылып берели мекендештерге. 18 миң бул эменики, Бишкектики. Жеңил унаалар. Бул только жеңил уна. Эгер кроссовер болсо, анда кичине бир аз кымбатыраак болот. Аны туура түшүнүп алыңыздар. Жеңил уна седандар, анан хэтчбектер, кичинекей машиналар да. Оштукун болсо, ошол эле кичинекей седан машиналарды 28 миңден кылып берели да, 2 миң. Мурун 30 миң болчу да. Ооба, азыр эми жайкы акция бир ай, 2 ай ушу жай ичинде акция кылып берели. Буну дагы 2 миңге арзандатып 28 миңден кылып берели. Анан так, баалар боюнча ошондой. Ооба, эми Кыргызстандан Москвага айтыңыз. Кыргызстандан Москвага өзү негизи ал жактан азыр Бишкектен кичине баягы машина бул жакка алып келип кыймылдап калган үчүн баа бир аз көтөрүлүп калды. Мен биздин баалар өзү негизи бул жактыкын айттым, бирок ал жактыкын айтпай эле кое берейин. Телефонда сүйлөшөсүң кene. Ооба, элдер мага чалып албасын. Оштом жалап аттам, Бишкектен айрылып. Эгерде чалып, биз номерди калтырып кетебиз. Биз ал жактан дагы, Оштон дагы, Жалал-Абадтан дагы, Бишкектен дагы бул жакка кайра ташыйбыз. Эгерде сиз унааңызды мисалы Кыргызстандан уна алып, бул жакка алып келдиртем дей турган болсоңуз, эми асмандын баасын кылбайбыз. Кичине мындай эмерээк кылып, мындай жолдуу кылып, баасын алып келип беребиз. Эми чем башкаларга салыштырмалуу бир аз арзаныраак кылып алып келип беребиз. Себеп дегенде биз эми только эле баягы өзүбүздүн кыргыздардын кыргыз номерле машинасын ташып атабыз буякачы. Бизде баягындай эми баягындай орустардын, орус клиенттер же башка клиенттерибиз деле жок. Ошо кыргыздардыкын эле, Жалал-Абадтан деле, Оштон деле только кыргыз номер жүктөп атабыз. Буяка келип айдайм дегендерди. Анан Лишкага чалгыла, ал жактын баасын жөндүү кылып, арзаныраак кылып алып кетебиз. Ооба, мекендештер группа контакттары максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр, түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, төмөндөгү номерге кыйласаңыздар болот. Транзит кылып Кыргызстанга машина салыңыздар, өтө сонун акция, жайкы акциядан пайдаланыңыздар, өтө сонун арзандатуулар болуптур. Болгону азыр Бишкекке 3-4 күндө жетесиздер. Канча күндө жетесиздер? Ооба, эми азыр жай болуп калды, бир 5 күн, 6 күн. Азыр өзү негизи состав чогултуш бир аз кыйын болуп атат. Себеби азыр российский учетту тыйып койгонго, мурун российский учет көп кетчү да. Азыр эми бир аз эме болуп атат. Только ошо транзит кылган, анан кийин кыргыз номерлерди эле ташып атпайбызбы? Ошого состав чогултуш кээде 1 күн, 2 күн болуп калып атат, 3 күн болуп калып атат. А так негизи жетиши бир 5 күн болуп атат. 5 күн, 6 күн, ооба. Эми Ошко сал 2 күн. Ооба, 1 күн наржаракта. Ооба. Бир жумада болуп. Анан дагы бир айта кетчү жагдай, баягы айдап кетет элем деп да суроолор көп да. Айдап кетип аткан туугандар, силер машинаңарды эгер Кыргызстанга өзүңөр айдап кетип аткан болсоңор, машинаңарды транзит кылган болсоңор, любой адам айдап кете берет. Мисалы менин атыма транзит кылып, бул жакка айдап кетсе да болот, башка бирөөдө айдап кетсе боло берет. Эгер транзит болгон болсо. Таверенс керек бирок. Жок, кереги жок. Таверенс жок эле кете берет. Силерди транзит номерди токтоосуз эле Кыргызстандын границасынан өткөрөт. Силер кире бересиңер, каалаган жакка Ошко кетесиңер, Жалал-Абадкабы, Чүйгөбү, Бишкекке разницасы жок. Кыргыз номер айдап жүргөн болсоңор, кыргыз номер деле ошондой. Доверенностьтин кереги жок. Любой бирөөнүн машинасын, мисалы менин атымдагы машинаны бул жак кыргыз номерди деле айдап токтоосуз Кыргызстандан кире берет. Анан кийин мына Россиянын баягы бир-эки проблемный машиналары бар го, баягы запрет деп коебуз, залог деп коебуз. Достор, аларды өзү негизи Россия тоспойт деле. Россия чыгара берет. Россиядан чыгып барып кире бересиңер. Российский учет гана биздин Кыргызстандан киргизбейт. Айдап барсаңар деле, мен жанагы айткандай, өзүңөрдүн таанышыңар болсо, таанышыңар менен, болсо биз аркылуу киргизсеңер болот. Тралда кетсе деле российский учет ошондой. Кыргызстанга чейин кирип бара албайт.
Казакстандан өтүп туруп Кыргызстандын границасына келгенде биз ошол жерге келгенде түшүрөбүз российский. Мекендештер, группа контакттары максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Өтө бир пайдалуу дейм. Ушундай жайкы акциядан пайдаланып калыңыздар. Кыргызстандан дагы Москвага машина салам дегендердин дагы группаларына контакттарына жиберип коюңуздар. Ошондой эле Москвадан Кыргызстанга салам деген мекендештерибиздин дагы группа контакттарына максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.